Садыр Жапаров эртең Казакстанга иш сапары менен барат. Байсалы Баткен областында бир катар социалдык объектилерди кыдырды. Кыргызстанда энергетикалык суусундуктарды сатууга тыюу салуу пландалууда. Бишкекте глобалдык жашыл өнүгүү институтунун кеңсеси ачылат. Кыргызстанда үй-бүлөдөгү экономикалык зомбулук үчүн эркектер жоопко тартылышы мүмкүн. Президент Садыр Жапаров эртең 27 октябрда Казакстанга иш сапары менен барат. Мамлекет башчысы Астана шаарында Борбор Азия жана Европа биримдигинин өлкөлөрүнүн лидерлеринин биринчи жолугушуусуна катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Борбор Азия жана Европа биримдиги өлкөлөрүнүн лидерлери саясат, соода, транспорт, экология, коопсуздук чөйрөсүндөгү жана башка эл аралык айдыңдаанын күн тартибинде турган актуалдуу темалар боюнча кызматташуу маселелерин талкуулашат. Мындан тышкары Садыр Жапаров жогорку деңгээлдеги бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Баткен областына болгон жумушчу сапарынын алкагында бир катар социалдык объектилерди кыдырды. Сапардын алкагында Эдил Байсалов 500 окуучуга эсептелинген номер 3 Салиева атындагы орто мектептин аймагында болуп, курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Ошондой эле Кызыл Кияр шаарынын Бам Кичи районундагы жаңы спорт залынын ачылыш аземине катышты. Жумушчу сапарынын соңунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары борбордук стадионго барып, машыктыруучулар курамы үчүн жаңы заманбап имараттын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Жогорку кеңештин депутаты Улан Бакасов энергетикалык суусундуктарды өлкө аймагына алып кирүүгө, өндүрүүгө, сатууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Документке ылайык мыйзам долбоору Кыргызстандын жарандарынын ден соолугун сактоого, энергетикалык суусундуктарды колдонуунун кесепеттеринен келип чыккан ооруларды кыскартууга багытталган. Ошентип энергетикалык суусундуктар ыйгарымдуу мамлекеттик органдар тарабынан табылса, алар мыйзам чегинде камакка алынат. Кыргызстанда глобалдык жашыл өнүгүү институтунун кеңсеси ачылат. Маалыматка ылайык, үстүбүздө жылдын 24-28 октябрында экономика жана коммерция министринин орун басары Канат Абдрахманов Кореянын Сеул шаарында GGI тарабынан уюштурулган глобалдык жашыл өсүү 2022 жумалыгына катышууда. Бул иш-чаранын алкагында GGI башкы директору Фрэнк Райсберман менен эки тараптуу жолугушуу болуп, анда тараптар кызматташуунун мүмкүн болгон багыттарын талкуулашты. Ошондой эле Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги менен глобалдык жашыл өнүгүү институтунун ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюшту. Эки тараптуу мамилелерди жаңы сапаттык деңгээлге чыгаруу үчүн тараптар жашыл демилгелерди илгерилетүү үчүн Кыргызстанда жергиликтүү GGI кеңсесин ачууну макулдашты. Кыргызстанда үй-бүлөсүн камсыздабаган эркектер жазага тартылат. Бул тууралуу Ош шаарында үй-бүлөдөгү сексуалдык, гендердик зомбулуктан коргоо жөнүндө Кыргызстандын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу талкууланган тегерек столдо айтылды. Талкууланып жаткан мыйзамга ылайык, үй-бүлөдө зомбулук болсо, зордукчу тергөө иштери толук аяктаганга чейин үйүнөн чыгарылат. Зордукчу өз акчасын сарптап түшүндүрүү иштеринен өтүүсү керек, болбосо коомдук жумуштарга тартылат.